Баткен шаардык диний тарбия жана спорт бөлүмү тарабынан Көкбөрү боюнча Баткен шаарынын биринчилиги өткөрүлдү. Аталган мелдеш кыргыз спортунун 100 жылдыгына карата уюштурулду. Негизги максат ушул Баткен шаарында улуттук оюндарды, анын ичинде Көкбөрү оюнун өнүктүрүү, жаш спортчулар шыктандыруу болуп саналат. Ушу жеңүүчүлөргө ушу Баткен шаардык дене тарбия жана спорт бөлүмү тарабынан акчалай белектер белгиленген. Мелдешке Баткен шаарынын жана райондон түзүлгөн 10дон ашык команда катышты. Улуттук спорттун бул түрү боюнча оюнчулар биринчилик үчүн күч сынашты. Bugün ayıldan 2 komanda. Bugün 1, bugün 2. Ökö teң жакшы командалар. 2 aydan beri dayanabыз. Da kalsa hareket kılabыз. Мелдештин максаты улуттук спортту өнүктүрүү, жаштарды сергек жашоого үндөө жана ата-бабадан калган салттуу оюндарды даңазалоо. Анысына да болбой салымын салууга аракетин жасап жаткан учур жана мыкты деңгээлдеги салым. Мелдештин жалпы байге фонду 300 000 сомду түзүп, биринчи орунду камсыз кылган Бужум 2 командасы 70 000 сом. Экинчи орунду утуп алган Баткен 1 командасы 50 000 сом. Ал эми үчүнчү орунду жеңип алган Бужум 2 командасы 35 000 сом. Төртүнчү орунду камсыздаган Карабак командасы 25 000 сом акчалай сыйлыктарга ээ болушту. Динара Курбанбекова, Бексултан Кайратбек уулу, жаңылыктар. Улак жерден көтөрүлдү кайрадан. Улак Бек Арстанда Бужум 2 командасы кайрадан чабуулга чыгууга даярданып жаткан учур.